Өзгөчө билимдүү, элдин башында турган, элди башкарып жүргөн адамдар этият болуп сүйлөш керек да. Жеке кызыкчылык үчүн ошол жерге барып атат. Мамлекеттин экинчи бийлигин кармаган киши. Ынтымакка чакырганын ордуна бөлүп жарып атат. Бөлүп жарып, жаштарды башка жака үндөп атат. Мындайларды дагы биз ачык айтып, туураны туура, туура эмести туура эмес деп айтпасак, кээ бир мамлекеттин, элдин артынан өзүнүн аброюн көтөргөн адамдар туура эмес жерге жүрүп атат. Биздин өзүбүздүн прогрессивдүү катмарыбызда дагы кайдыгерлик бар экенин сездим да. Болуп атты, эксперттер, экономисттер колдоп айтып атты. Мурунку өкмөт башчыларыбыз колдоп айтып атты. Депутаттарыбыз колдоп айтып атты. Бирок массалык түрдө мындайга унчукпай карап отурганын байкадык. Бул деген бир эле өкмөттүн тагдыры эмес да. Бул биздин мамлекеттин, элибиздин тагдыры. Ошон үчүн бардыгыбыз тең мындай маселелерде өзүбүздүн үнүбүздү катышыбыз керек. Өнүккөн мамлекеттерде мындай көрүнүштөргө жол бербейт. Ошон үчүн өнүгөт. Мынакей азыр биз инвестицияга каршы чыгып атабыз. Азыр карыз маселеси боюнча айтайын. 2020 жылы быйыл биз тышкы карызга 233 миллион доллар төлөйбүз. 2025 жылы 400 миллион доллардан төлөп баштайбыз. 2 эсе көбөйөт биздин тышкы карызды төлөө боюнча. А эгерде биз жумуш ордун түзүп, өндүрүштү ачып, бюджетке түшкөн салыктарды, каражаттарды көбөйтпөсөк, муну ким төлөйт? Өзүнүн мыйзамдарын баарын аткарып аткан бизнесмендерге күч келет, элге күч келет. Өкүнүчтүүсү жаштарыбыз айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Малдын санын эсептетип көрдүм бизде Кыргызстанда. Рыноктагы баасы канча деп. Кыргызстанда болгон малдын баасы балким көбүрөөк, балким азыраак бааладык. Бирок орточо баасы 133 миллиард сом экен бизде малдын баасы. Ошондо долларга айлансак 1 миллиард 9 миллион доллар экен. Жанагы өндүрүштүк логистикалык болборго салганда 1 миллиард долларга чейинки өндүрүштүн өзү салынмак. Мындан тышкары, эгерде 10 миң эле жумушчу орун түзсөк, бир жылда 1 миллиард 800 миллион сом айлык болуп тарамак. Ошол жерди арендага берген айыл өкмөттүн өзүнө бир жылда 120 миллион сом түшмөк. Бир айылга. Биздин экономикабызга, элибизге, мамлекеттин түптүүлүгүнө кызмат кылчу долбоорлорго каршы чыккандар бул чыккынчылыкка барабар да. Бул жерде экологияга эч кандай зыяны жок, өндүрүштөрдү кое турган долбоор болчу. И коррупциялык механизмдер жок. Мен түшүнүп атам, азыр эми биздин өзүбүздүн эгемендүүлүк тарыхыбызда канча деген чоң проекттин баарына туура эмес, ачык эмес механизмдер кирип, ошондон жалкып калган элдин мамилеси болду деп мен эсептейм да. Эң өкүнүчтүүсү, ушул долбоорго каршы чыгыш үчүн мамлекетти кура турган, мамлекетибизге өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошо турган жаштарды үндөдү да. Эмнегедир азыр бизде социалдык сетте жеңил ойго, жеңил иштерге бара турган көрүнүштөр абдан басымдуу болду бул жерде. Инвестиция каяка келет? Тышкы инвестор болсо дагы, ички инвестор болсо дагы тынч жерге келет, туурабы? Акча каражаты. Анан ушундай саясатты мындай тескери жака бурган көрүнүш болду кечөө. Элге туура эмес түшүнүк жаратып, өзгөчө жаштардын оюн буруп, инвесторлорго каршы ушундай бир көрүнүш болду. Анан мына кечөө өкмөт баш тарткан жок бул жерден. Биз эми муну да улантабыз. Инвестор өзү чочуп, коркуп, өзү баш тартып атат. Себеби дегенде бир эле инвестордун өзүнүн бизге берген убадасы боюнча 280 миллион доллар. Мындан тышкары 10го жакын башка өндүрүштө жогорку технологиядагы товарларды чыгара турган, өндүрүштү кое турган милдеттери бар болчу. Анан азыр эми чет мамлекеттен 280 миллион долларын алып келген киши андай көрүнүштөр менен иштеше албайт да. Азыр жерде айтып атышат, биздин өзүбүздүн инвесторлор салсын деп. 25 жылдан бери салыш керек эле да. Аны көтөрүш үчүн чоң мамлекеттин чоң инвесторлору көтөрөт.